областында 80ден ашык улут жашап келсе, ар бир улут өзүнүн каада салтын, үрп-адатын сактап калууда көптөгөн иштерди алып барышат. Кыргызстан Калк Ассамблеясынын Ош областындагы өкүлчүлүгү 1994-жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө орус, корей, өзбек, казак улутундагылардын 13 маданий борбор иш алып барып келишет. Ош шаарында, Ош областында өткөрүлгөн ар кандай маданий иш-чараларга ошол улуттардын өзүнүн баалуулуктарын көрсөтүп, жаштарга даңазалоо жана биздин Кыргызстаныбызда жашаган башка улуттун өкүлдөрүнө ошол баалуулуктарын даңазалоо ишмердиги менен электенебиз. Мындан тышкары да бизде социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча дагы мына азыр этникалык кыргыздардын ассоциациясы бизге жаңычылык кошулуп отурат. Алардын мисалы жарандыктарды алуу, кайрылман статусун алуу, ошол эле учурда балдардын көйлүктөрүнөн баштап пособие, пенсия маселелери боюнча да бизге кайрылышат. Ошолорду дагы туура багыт берүү, кайсыл органдарга, кайсыл кызматтар менен байланышып, ошол түйшүксүз көп кыйынчылыктарга душар болбосун, ошол жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө биздин ошол улуттук маданий борборлордун жетекчилери көмөктөшүп, багыт берип турушат. Ошол убакта дагы бир экинчи чоң бизде баалуулук бар. Бул баалуулук албетте сиздер менен биздер биргеде биздин элибиз. Мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыгып, кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда эл биримдиги көп түрдүүлүктө деген атайын иш-чаралар Ош областында сапар алды. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 7 муниципалдык аймактык башкармалыкта 1,5 миллиондон ашык эл жашап атат. Биздин муниципалдык аймактык башкармалыктар негизинен ар түрдүү этностордун өкүлдөрүнөн куралган болуп эсептелет. Эң ири аймактык башкармалыктарда 60 миңден ашуун адам жашайт да. Бул кээ бир райондорго караганда 2 эсе, 2,5 эсе, 3 эсеге чоң болуп эсептелет. Бирок мына бүгүнкү күндө түрдүү этностордун өкүлдөрү бир атанын балдарындай болуп ынтымакта жашап атышат. Шаарда Кыргызстанда бүгүнкү күндө тиги иштери жанданып, өлкөбүздүн булуң бурчунда тигилген буюмдар чет өлкөлөрдү таң калтырып келет. Мына ушул багытта этникалык кыргыздардын ассоциациясы менен биргеликте алгач алар Тажикстандын Мургап районунан келген кыз келиндерге тигүү бычыкмаларын үйрөтүшүп, өз алдынча кийим тигүү үчүн атайын тигүү машиналарын алып сабак өтүп келишет. Только машина жетишпей атат. Ошол машинадан кичине кайрып койсоңуздар, анан мына кыздар, жаштар көйүнчөсү ошолордун келечеги керек бизге. Ошол үчүн кичине өкмөт жагынан жардам керек. Көп нерселерди үйрөндү, өздөрүгө көйнөк, баягындай эмелерди тигип өздөрү кийип алышты. Тактагы тигишти, маска тигишти, баардык нерселерди үйрөндү. Эжекебизге рахмат айтабыз. Кыргызстанда көп улуттуу элдер жашайт, алардын бири албетте орус улуту. Биз орус улуту менен биргетеден мына ушу достук, ынтымакта жашап келебиз. Ош шаарындагы достук үйүндө Содружество маданий борбору бар. Албетте мына ушул бөлмөгө кирип, биз мына ушул улуу орус элинин колдогон буюмдарын көрүп отурабыз. Мына бул менин ар жагымда турган бул Павлодар жуулугу экен. Өзүнүн дагы мындай орус эли ушундай баягы сувенирлерге жакын кооздоп, мына колдонуп жүргөн кадимки эле кашыктар, булардын баардыгы мына ушул жерде сувенир катары колдонулуп, Ош шаарына келген конокторго көргөзүлөт экен. Кыргызстан Калк Ассамблеясынын Ош областындагы өкүлчүлүгүндө Содружество орустардын маданий борбору иш алып барышат. Алар атайын бөлмөлөрдө жазап, орус элинин сувенирлеринен тартып, ырбий ансамбльдерин ар бир майрамда көркүнө чыгарат. Азыркы учурда 50 миңге жакын орус улутундагылар бактылуу турмуш кечирип келет. Алар башка улуттун элдери менен ынтымакта жашашат. Биз бул ишибиз үчүн кызмат кылабыз. Орустардын Содружество маданий борбору Ош шаары жана облустагы бардык иш-чараларга активдүү катышат. Ошондой эле Христос майрамы, Масленица, Пасха, Славян базары өңдүү бир катар майрамдарды башка улуттун элдери менен биргеликте аткарып келебиз. Ассамблеяда көп улуттуу маданий борборлор иш алып барышты. Алар менен дайыма достукту чыңдап, улуттарга бөлүнбөйбүз. Кара Суу району Ош областындагы чоң райондордун бири. Бул жерде көп улуттуу эл жашайт. Бүгүн алар кыргыз жараны долбоорун ишке ашырууда иш-чарага келишип, өздөрүнүн түшүнбөгөн суроолоруна жооп алышты. Кара Суу райондун мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана бир катар айыл өкмөттөрдүн башчылары катышып, көп улуттуу элдердин ынтымагы арта берсин дешти. Бул биздин долбоордун аталышы эл биримдиги көп түрлүктө өзүнүн атында айтып турат. Бизде Кыргызстанда негизи 106 этнос жашайт.
içinde Өзбектер, татарлар, орыстар, украинтер, ушул этностордун мамилелерин өнүктүрүү боюнча, күчөтүү боюнча бизге ошо арналган биздин долбоорубуз. Долбоор негизи 4 компонентке бөлүнүп, биздин компоненттер боюнча биз ушу тренингди өтүп жатабыз. Кыргызстандын этносторго пресс медиаларды эл аралык боюнча күчөтүү боюнча бир жакшы бир иш-чаралар болсо, жакшы бир успешностью болсо, ошондой чыгылдыруу боюнча да биз журналисттер уюштуруп телеканалда көрсөтүп жатабыз. 2020-жылдагы статистикалык маалыматтарга таянсак, Араван районунда 1137 миң калк жашайт. Анын 38% кыргыздар түссө, 58%ын өзбек улуты, калганы татар, уйгур жана башка улуттагылар. Районда андан башка 20 ашык этностор жашап, ар бир улут өзүнүн маданий борборлору иш алып барышат. Бир туугандай эле биз мамиледе жашайбыз, барлык элдер. Өзүнчө бир өзбек улуттук маданий борбору бар. Көктүрк улуттук маданий борбору бар. Тажиктер диаспорасы бар. Татарлар диаспорасы бар. Бардыгыбыз эле бир улуттай, бир үй бүлөнүн балдары эле жашайбыз. Эч кандай бир чир, чатак, урултаралык бир чир чатак катталган жок. Кыргызстандагы байыркы шаарлардын бири Өзгөн шаары. Биздин заманга чейин 2-1 кылымдагы алгачкы отурукташкан жайлардан өсүп чыккан аймак. Өзгөн мунарасы, Өзгөн күрүчү менен белгилүү бул жерде көп улуттуу эл күн кечирип келишет. Кыргыз жараны долбоору Өзгөн районуна келип, көп улуттуу эл жашаган жарандар менен жолугушту. Эң керектүү айрыкча биздин Өзгөн шаарынын жарандарына, анан кыргыз жараны ар бир жаран өзүнүн укугу, өзү эмнеге милдеттүү. Ушу концепцияда көптөгөн нерселер каралыптыр. Направлениялар аябагында жакшы. Эгерде биз ушу 21-жылдан 26-жылга чейин ушу концепциянын үстүндө иш алып барсак, деги эле аялдарга өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Тилдерди үйрөнүү, анан эң жакшы жакканы бул жерде мамлекеттик тилге басым жасаганы мага аябагында жакты. Себеби каяка барбаса, азыр бийликке барабы, кайсы кызматка болбосо, тил конкурсуна сөзсүз талап кылып атканы бизди аябай сүйүндүрүп аткан. Мындан кийинки концепцияда ушуну уланганы бизге керектүү нерсе экен. Өзгөн районунда 50ден ашык этностук элдер жашашат. Өзгөндөгү аксакалдар жамааты жума сайын топтолуп, улуттар аралык болуп жаткан ынтымакты чыңдоо максатында ар кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүп келет. Ошо маякта 30-40 улуттун эли жашайт, бардыгы ынтымак. Бири-бирлери менен күйөөдүн беринде кошуну кола, ака-ука, дос жар болуп, бизде ар дайым ынтымакчылык күчөгөн убакта. Мындан ары кыргыз элинде тынчтык болсун, ынтымакчылык болсун, өнүгүп өскөн болсун. Ар бир улут өзүнүн каада салтын, үрп-адатын жоготпой, Өзгөндө өткөрүлгөн ар бир иш-чараларга активдүү катышат. Алардын бир гана көйгөйлөрү жарандык алуу, балдар үчүн жөлөк пул чыгаруу жана жер маселеси көйгөйлөрдүн бири. Азыркы күндө мына биз Өзгөн районунда турабыз. Өзгөн районунда өзүндө 5-6 айылда бизде жок эле дегенде 15-20 миң түрк бар. Болбогондо. Анан кийин опчу ала турган болсок, Кара сууда бар, Акташ деген айылда бар, Курбан Кара деген айылда, Сабай айылында бар, Сары Колот айылында бар. Анан ошону менен бирге Араван районунда Маданият, Нурабад, Чегебад, Лелин деген айылдарда бар. Ал жакта да Араванда азыркы күндө бир аяктагы 40 миңдей деп айтылат. 40 миң болбогондо да 20 миңден ашык түрк бар. Статистикада жок. Ошону мен азыр койгон суроом ушу болду. Ушуну кандай бир карайсыңар, кандай бир жардам бересиңер? Себеби ар бир улут өзүнүн үрп-адат, каада салтын сактап калыш керек деп атат. Как этнос катары сакталыш керек деп атат. Ыры салты ынтымак демекчи, ар бир Кыргызстанда жашаган улуттар дайыма бир түндүктүн алдында бактылуу турмуш кечирип, ала тоозда тынчтык болсун деп тилеп келишет. Кыргыз жараны долбоору Ош областында көп улуттуу эл жашаган аймактарда болуп, аларга кыргыз жараны концепциясын түшүндүрүп, ар тараптан колдоорун айтышты. Улуттар аралык ынтымак азартып, Кыргызстандын желеги желбирей берсин демекчибиз.